28-апрелде архитектура курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаев Ысык-Көл облусунун Бостери жана Тамчы айылдарында жергиликтүү бийлик менен бирге текшерүү жүргүзгөн. Анын жүрүшүндө көлгө 100 метрлик аралыкка кирген бир нече объекттер бузулуп, бул иш мындан ары уланарын эскерткен. Бардығын қызылайбыз. Мен айтып отқан сөзіңді көреміз. Бұл берешек. Екіншіден, хорошо сіздер бір жұмада жазып бергілі. Бұл бір жұма деген мындайша айтқанда, пока сіздер жұмышты баштап, тазалап, жұмыс жылбаса, анда келіп бұзам. Егер жоқ, бір жұманың ішінде жұмыс башталып, бүгін болуы, ертең болуы, жұмыс башталып, бұл жақта рабочийлер жүрсе, бұзып жұмыстарын қылып жатса, біз дальше просто инспекцияға алып кетеміз бір жұманы. Болды. Орунтаевдин эскертүүсү болгону менен дагы деле үйлөрүн өз эрки менен бузбай, эс алуу жайлары мыйзамдуу курулганын жөө келтирген Бостеридеги бир нече конок үй 7-майда буздурулду. 20 чакты адамдын үйлөрүнүн жарымы атайын техниканын негизинде буздурулуп, калганы тургундардын суранышы менен токтотулду. Бирок кызматкерлер бир күн ичинде жээкти тазалап, жерди бошотуп коюу талабын айтты. Бостери айылындагы Алтын кум пансионатына катарлаш курулган конок үйлөрүнүн биринин ээси Чынара Осмоналиева курулуш агенттигинин мындай аракетине нааразычылыгын билдирди. Мэрге түрүлө эчтекеге карабай эле 15 мүнөт убакыт, 15 мүнөттүн ичинде буз кылат эле. Эми биз шайтанбыз, биз эмнебиз 15 мүнөттүн ичинде киреген үйлөргө кантип үлгүрөбүз кагалайын. Анан антип турсак эле, мен звонить этип эле, киреген техника келтирип мына ачып салды. Булар эми экинчи этажга кантип жинайт? Асманга чыгабы. Мына скорыйга алып кетти, кемпирин да башкасын алып кетти, скорый алып кетти. Жыгылып эстери болуп. Мыйзамсыз делген жер Ысык-Көл каганаты коомдук фондуна тийиштүү. Мындан улам аталган көлдүн жээгиндеги жерлер 2004-2007 жылдары Ысык-Көл каганаты жетим жесирлерге турмуш шарты начар үй бүлөлөргө 0,9 сотуктан бөлүп берген. Анда аталган фонд ушул жерге бир нерсе сатып болсо дагы оокат кылгыла деп жардам катары беришкенин айтышкан. Айрымдары конок үй салса, айрымдары ар кимге сатып салышкан. 2004-жылы аталган фонддон жер алып конок үй салган Халимахан Адыгенеева бийлик өкүлдөрүнөн ушул сезондо иштеп алууга уруксат сурап кайрылды. Садыр Жапаров, бизге ушу 1-сентябрга чейин отсрочка бергилечи, иштеп алалы, кышкы нанды даярдап алалы, көмүр алалы, светке төлөйлү. Кышында кантебиз, ачка калабызбы эми биз? Бул жергиликтүү калк. Кредит деген толтура. 1 эмес 3-төн 4төн кредитке баткан адамдар бар. Адыгенеева өз сөзүндө бул жердин тарыхын жакшы билерин айтып, буларга да токтолду. Бул жерди мен сатып алган эмеспиз. Бул жетим жесирлерге берилген жер болчу убагында. Сизге ошондо берилген? Ошондо мен алгам. Болгону 0,9 деле тийген. 1 сотукта эмес, 0,9. Ошо жерге эптеп кысылып, бирибизин артыбызга жармашып атып, салып алып, анан ушул жерден нан таап жечибиз. А ошол жерди ким берди эле силерге убагында? Кайсы жылы берди эле? Ысык-Көл каганаты берген. Убагында биздин Чолпон атанын архитектурасынан келишкен, госрегистрден келишкен. Бул жерди Экотех инспекциясы келген, ошолордун арты менен биз алганбыз. Биз дагы көрсө туура эмес иш кылыптырбыз. Биз аларга ишениптирбиз. Мындай болорун билбептирбиз убагында. А бул жерди алганыңарга канча жыл болду ошондо быйыл? 24 жылдан бери иштетип келгенсиңер, э? Негизи ошондой эле болуп калды. Ага чейин бир дагы орган келип текшерген эмес. Бул салынып бүткөндө биз убагында кичинекей эле домик кылып салганбыз да. Анан кийин аны деген мындай болбойт, жакшы салышыңар керек, туристтерге уят кылып атасыңар дегенден кредитке батып ушундай кылып салдык. Бул жерде мисалы үчүн 3 хажайын турат. Бул жерде 3 хажайын, 4 хажайын турат. Анан ушуну да ОСБ легкий конструкция дегенден легкий конструкция кылып салып, ОСБ менен салып, сыртын баягы адыхачлерге кичине кымбатыраак көрүнсүн деп, сыртын каптатып, анан акча таап аткан жерибиз болчу. Жогорудагы сөз болуп жаткан Ысык-Көл каганаты коомдук фондунун жетекчиси Талайбек Асанкулов мурдагы жетекчиси жер тилгат менен гана берилгенин, бирок мыйзамсыз курулуш иштерин сагыла деп айтылбаганын айтат. Биздин фонд ишип калганда бул парка пляж бул өкмөттүн жери, бул парка пляжга эчтеке салынбаш керек. Негизи баягы закон жөнүндө бульвар кетет деп атат. Полный. Ошон үчүн жеке эле биз Ысык-Көл каганаттын ичинде бузуу иштери болгон жок, башка пансионаттарда болот.
Чопон Ата шаарынын мэри Азамат Турдукулов бул жерлер мыйзамсыз курулушка кирерин айтып, 10 жылдан бери жергиликтүүлөргө түшүндүрүү жүрүп келгенин айтат. Акыркы жолу Орунтаев болуп барганда алар 5-майга чейин жерди тазалап чыгып кетиши керектиги айтылганын баса белгиледи. Керек, сиздер өзүңүздөр билесиңер, биякта мыйзамсыз курулган үйлөр десек мойнуна алачат. Ооба билебиз, бирок ошол эле учурда кайра мөөнөт суратат да. Бирок ачык эле айтылды, себеби мөөнөт сураганы жылда эле ошондой. Былтыр дагы ошондой болгон, ошол ГАСКтын кызматкерлери былтыр дагы билдирүүлөр берген, мурдагы жылда билдирүү берген. Былтыр Боз Тер айыл өкмөтүнүн да кызматкерлери дагы берген болчу эскертүүлөрдү. Анан ага карабастан эми ушунчалык иш башталып кетти. Биздеги мыйзам чегинде жана президенттин дагы жарлыктарын аткаруу максатында дагы биз ошондой жумуштарды токтотпойбуз. Албетте биргелешип иш кыла турган болсок, жашоочулар менен дагы башка жерлерде дагы ошондой иш жүрүп атат. Кепилдик каттарын жазуу алкагында дагы биз иштерди алып баратабыз. Буга чейин Азаттык радиосуна президенттин Ысык көл облусундагы өкүлү Уландалиев жалпы 79 объектинин мыйзамсыз салынганын тактаган эле. Анда ал текшерүүнүн жүрүшүндө көлдүн коргоого алынган аймагындагы жер участоктары бир гана рекреациялык максатта эмес, чарбалык иштер үчүн да тездик менен өздөштүрүлүп жатканын аныкталганын айткан. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык көл.